Assalomu alaykum. Саламатсызбы? Siz Desin TV YouTube kanalındasınız. Atım Bakıt, men analitik blogermin. Bizim kanalda siz geosiyasat, ekonomika, tarih, ошондой эле günümdük okuyalar boyunca orçundu malumatарды ala alasız. Bugün menin efirimde telefon menen süйлөшүү bolot. Jönököy adam эмес, tarıkçı, sayasat taldoочу, okumuştu. Тавылды Абдрахманович Акеров менен мен азыр убадаlaştım. Бирин экин көп эмес суроолор бар, ошолорго жоопту ушул кишиден алууга аракеттенебиз. Анда эмесе мына алыстабай туруңуздар, абдан кызык болот. Мен телефонду мына азыр чаламын. Assalomu alaykum Тавылды Абдрахманович, дагы бир жолу. Алейкум, кандайсыздар, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Тавылды Абдрахманович, мен сизди кеңири тааныштырдым. Эми сизди көп эле тааныштыруунун деле кереги жок. Атыңызды уккан деле көбү сизди таанышат. Рахмат, сиз ушундай биздин сунушту четке какпай биздин эфирге келип бергениңизге. Эми колдон келишинче ушул телефон менен болсо дагы сиздин туура бир айткан ойлоруңузду, анализдериңизди уккум келди. Менин сизге боло турган бүгүн 3 эле суроом бар. Бул биринчиси, сиз өткөндө экөөбүз сүйлөшкөндө айттыңыз эле курултай жөнүндө. Казактар ушул сиздин идеяңыз боюнча айтылган курултай, парламенттик курултай деп атоону ишке ашырышты деди. Эстеп туруңуз, бул өзүбүзгө байланыштуу ички кандай деп койсок экен, биздин мамлекетке байланыштуу суроо болот. Андан геосаясат жакка өтөбүз. Бул биринчи суроо курултай боюнча. Анан аны бүткөнүбүздөн кийин экинчи сурообуз болот. Ушул Трамптын кечеги күnkү Давостогу сүйлөгөн сөзү боюнча, андан дагы жанакы Совет мира кандай деп которулат экен, Тынчтык кеңеши деген бир эмени куруп атат. Мындайча айтканда, Бириккен Улуттар уюмунун альтернатива сыяктуу. Ошол жерге биздин президент албетте чакырылган жок. Эмнеге чакырбады билбедим. Анан менде бир мындай күмөн ойлор болуп атат. Өткөнкү 5 кошуу 1 деген Борбор Азия президенттери менен жолугушууда өзүңүз көрдүңүз, казак президенти ушул сиз көктөн түшкөн улуу президентсиз, мынча инвестиция кылабыз, мынча учактарыңарды сатып алабыз деди. Өзбекстан болсо өтө фантастикалуу суммаларды айтты. Ал эми биздин президент эми биз чама шаркыбызга жараша болсо керек да, жанакы албай алына жараша дегендей, биз тараптан андай бир экономикалык келишимдер, инвестиция жөнүндө сөз болгон жок. Анан дагы менде бир күдүк ой пайда болуп калды да. Мына жакында бизди ушул Америкага барыш үчүн 10 миң же 15 миң, 5 миңден 15 миңге чейин күрөө коюп, анан барыш керек экен. Ошондо дагы жанагы элчиликтен өтсөң, жөнөкөй жарандар баягындай туристтик жол менен же башка нерсе менен бара албай турган болуп калды да. Менде суроо болот, ошол экинчи ошол жердеки баягы биздин президенттердин ошол аракеттерине жооп иретинде мындай өч алуу деп коебузбу же жөн эле капыстыкпы? Ушул боюнча дагы оюңузду айтсаңыз, анан акыркы оюбуз биздин стратегиялык өнөктөшүбүз болгон Орусияда бир нече мындай философиялык көз караштагы же саясий көз караштагы адамдар бар. Жанакы медиага чыгып жүргөн, өткөндө Соловьев боюнча мен сүйлөп айттым эле, андан кийин эле ат тезегин кургатпай Дугин деген жанакы философ, стратег чыгып дагы Борбор Азия мамлекеттери жөнүндө сүйлөдү да. Эми мындай сизге мен көп суроо деле берип сөзүңүздү бөлгүм келбейт. Ошондуктан акырын ушул курултайдан баштап, анан өзүңүз мындай мандеми менен жылдырып жооп берип кете берсеңиз ушул 3 өңүттөгү суроого. Биздин көрөрмандар сизди угууда. Эми биринчиси бул мен жана курултай боюнча курултайга өзүм делегат болгом 2024-жылы. Анан ошондо сунуш киргизгем да. Курултай биз азыркы жогорку кеңешти курултай деп ачышыбыз керек. Себеп дегенде СССР учурунда бизди жанагындай жогорку кеңеш деп атап, анан кийин бүт союздук республикаларда ошондой Верховный Совет же болбосо жогорку кеңеш
деген атта парламенттер болгон. Бирок алар бизге таңууланып коюлган, ошондуктан мындай эл жакшы деле мындай кабыл албайт, мыйзамдардын иштебей аткандыгы дагы ошондон да болуп атат. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн каныбызга туура келген курултай деген институт болгон. Анын чечимдери тиги ылдый жактагы карапайым дыйкандан же болбосо жанагы малчыдан ханга, хандын уулдарына, балдарына, кыздарына бүт баардык укум тукумуна чейин баягы бирдей болгон. Анан аткаруучулук эмеси болгон баары тең, ошондуктан курултайдын чечимдерин аткарган. Ошондуктан бизге ошо жогорку кеңешти курултай деп аттасак жакшы болмок деген сунушумду киргизгем. Анан менин докладым ошол курултай боюнча жасаган илимий конференцияда анын материалдарынын баары басылып чыккан. Ошол басылмага менин дагы материалым киргизилген да, ошол жерде чыккан. Бирок биз ал учурда Казакстандан, Татарстандан, Башкиртостан, Тува, башка Монголия, анан ушундай өлкөлөрдөн баягы дагы чакырганбыз да конокторду. Анан акыркы моментте жанагы алар да өздөрүнүн курултайлары жөнүндө бизге айтып маалымат кылып келмек. Анан ошондуктан акыркы моментте акча которулбай калып, алар келбей калган да. Бирок биз баягы мен ошону колго алып өзүм эметип тургам, координация кылып. Анан мен өзүм да докладдарымды аларга жиберип, мына мондай негизде сүйлөдүм, ал бул дегем. Анан казактарга аябай жагып, казактар дагы бүт өздөрүнүн массалык маалымат каражаттарына ушундай Кыргызстандын бир окумуштуусу жогорку кеңешти курултай деп атайлы деген баягы өзүнүн немесин киргизди деп жазышкан. Андан кийин алардан сурап, баягы оюн сурашып эметкен экен өкмөттөн. Анан алар да ошондой жазып бериптир. Абылдакеров деген окумушту курултайды институт катары тааный, парламентти курултай деп атайлы деп киргизди деп кагаз жөнөтүшкөн экен да. Анан кече жакында Токаев өзү билдирүү жасап, мына парламентти эмкиден кийин биз курултай деп атайбыз деп мындай жарыя кылды да. Анан тигил окумуштуулар мага чалып куттуктап айтышты, сиздин идеяңызды биз бул жактан казактар биринчи мынакей колдоп, президент курултай деп атайбыз деп айтты. Бирок сиз капаланбаңыз, биз идеяңызды урдаган жокпуз. Биз кагаз жазып бергенде ошондо сиздин фамилияңызды, атыңызды жазып, ушундай кыргыз окумуштуусу биринчи жолу парламентти курултай деп атайлы деп сунуш киргизип атат. Ошондуктан биз дагы ойлонушуп көрбөйлүбү, эгер керек болсо, анда биз парламентти курултай деп атайлы деп ушундай сунуш менен жөнөткөнбүз. Мынакей Кудай буйрса биз кабыл алдык деп ошондой куттуктоо негизде мага телефон чалып айтышты да. Эми мен ошо кезде эле айткам, мен доклад кылгандан кийин айткам, мындай көп маани берилген жок да. Себеп дегенде эми парламент турса эмне кылмак элек дегендей кылышып, мындай анчейин маани берилген жок. Бирок мен айткам да, көрөсүңөр ушуну эми казактар жасайт. Себеп дегенде алар Чингизиттин тукумдарыбыз деп жүрөт. Курултай дегенде алар биринчи кезекте ушуну колго алат дагы. Анан казактар өзүнүкүн биринчи болуп тиги курултай атап алат деп айткам да. Анан мына ошол нерсе келди да. Бирок эми буга баягы эч эме деле кылбаш керек. Менимче биздикилер азыр деле кеч эмес. Азыр деле биз парламентти курултай деп атын которсок болот да. Мен ошол кезде баягы биздин парламент мындай кайра шайланат деп ошондой болуп сөздөрү башталып аткан учур болчу да. Анан өзүм баягы
мөөнөтү деле жакындап келаткан. Анан ошого мындай кийинки парламент курултай деп аталып калса деп ойлоп, анан ошонун негизинде ошондой доклад жасагам да. Эми бирок азыр деле менимче кеч эмес, биз деле парламент өзү демилгелеп биздин парламентти курултай деп атын которуп койсо болот. Жакшы. Табылды Абдрахманович, эми ушул курултай, ушул парламент боюнча дагы бир сизге кошумча суроо берип коеюн. Сиздин оюңуз боюнча ушул 90 депутат мына ушундай азыркыдай шайланып, мына 1000ден үгүттөөчүлөрү бар. Анан ушулар эффективдүү бир ишти алып барат деп ойлойсузбу? Деги эле эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, ушундай бир реформа жарата турган бир мындай мекемени ачыппы же министрликпи же бир агентствону ачып, мына Табылды Абдрахманович, сиз ушул кеңешчи болуңуз, ушуга кандай кылып биз ушул жогорку кеңешти эффективдүү иштетишибиз керек, мына курултай деп атайлы дегенде, сиз мунун түпкү структурасын кандай кылып өзгөртөт элеңиз? 90 эле адам болобу же Өзбекстандыкы сыяктуу жанакы Али Мажлис, анан дагы Сенат дегендей бир бөлөк нерселерден турабы, Американыкы сыяктуу? Сиз кандай көрө алат элеңиз эффективдүү биздин ушундай эл өкүлдөрүн кандай кылганда биз буларды ушундай жакшы иштетмекпиз? Ооба. Мен ойлойм да, бизде албетте өтө көп мындай сунуштарды айтсак болот, вариант кылыпчы. Мен бир 2-3 вариантын мындай көрүп турам да. Бирок мен азыр мындай деп ойлоп атам да, биздин парламент оңой менен туруктуу иштебей атат. Мынакей улам же мөөнөтсүз таратып беришет, же өздөрү тарап кетет. Ошондой болуп, анан кайра чакырылган парламент деле анча жакшы болбойт. Анан эл тарабынан ар түрдүү шылдың болгон атка конушат. Анан ошого мен ойлойм да, парламентти мен мынау азыркы парламент чакырылып атканда да президент Садыр Нуркожоевичке кайрылуу жасагам. Мындай туура эмес болуп калышы мүмкүн. Себептен мындай парламент Акаевдин учурунда чакырылган, анан стабилдүүлүктү именно ошол парламент бузган. Ошонун негизинде Акаев бийликтен ажыраган дегем да. Анткени ар кайсы бир 5-6 участоктон жанагы таарынычтар болуп, баягы шайлоодон өтпөй калгандар элди көтөрүп жүрген депчи. Анан ошондой эле окуя, мисалы үчүн азыр сиздер күчтүү болуп турганда, балким кайталанбашы мүмкүн. Бирок кийинкиде сөз жок түрдө кайталанат бул депчи. Мына азыркы парламент келди, бирок өзүңүздөр көрүп турасыздар, канча 3-4 участок боюнча өтө чоң талаштар бар. Туурабы? Өтө чоң талаштар бар, бирок бул кийинчерээк дагы ошондой эле талаштар болушу мүмкүн да. Анан ошого мен өзүмдүн вариантымды сунуштагам. Кыргызстанда мисалы үчүн мен баягы Жээнбековдун учурунда 3 парламент гана кириш керек дегенде да айткам. 3 партия гана кириш керек парламентке дегенде да айткам. 3 партия кирер менен силер кулайсыңар депчи. Мынакей 3 партияны киргизди да ошол күнү кулашты да. Ошондуктан Кыргызстанда андай болбойт, себептен бизде 700 миңдин тегерегинде активдүү саясатчы бар да. Ошондуктан жок дегенде эле минимум 7 партия парламентке кириш керек. Ошондо гана бизде накта стабилдүүлүк болуп, эч кандай жанагындай толкундоо эчтеке болбойт да. Деп мен ошондой сунушумду киргизгем, бирок мен айткам, парламент жанагындай проектини токтотсун, андан көрө ушундай алып 7 партияны киргизип, мындай стабилдүүлүктү кармап турсак болот деген. Бирок мына азыркы баягы неме жеңип кетти да, анан парламент токтогон жок. Мен бир топ парламентарийлер менен да, ошол кезде депутаттар менен да айткам, ушул вариантты да жакшы карап көргүлө деп. Бирок баягы эч ким мындай дай алган жок окшойт. Баягы инициатива көтөргөн тарапты угушту дагы, ошондой кылып коюшту да, ушундай парламент келди. Анан бирок мен ойлойм, эгерде эми азыр келгенден кийин кайра ойлоп атам да, мындай партиялар болсо деле, мисалы үчүн 7 партия келеби, канча болобу келеби, мындай кылыш керек экен да Кыргызстандачы.
балким ушу туурабы деп да ойлоп атам. Себептен де мына парламенттин жартымысы баягы 2 жыл отурат да. Америкадагы 2 сенаттай. жыл 2 жылдан кийин кайра жаңы баары эле шайлана берет да. Бирок 2 жылдан 2 жыл бир бөлүгү шайланат. Кечиресиз, сенат эмес, жанагы палата представительдер ошондой 2 жыл отурат. Дагы бир жаңы бөлүгү шайланат дагы. Жанагы 2 жылдык киши адамдар алар 4 жыл иштейт да. 4 жылдан кийин алар мисалы үчүн кетет дагы. Бирок жартымысы парламент 2ге бөлүнгөн да. Жартымысы кала берет да, жартымысы кайра шайланып келет да. То есть ошондой 2 жыл сайын парламенттин жартымысы алмашып турат да. Ошондой кылсак, менимче мындай өтө туураараак болобу деп ойлойм да. Анткени жана бизнесмендер, эмнелер көп учурда баягы орундарды ээлеп калып атпайбы, мандаттардын баарын ээлеп калып атат. Анан эч ким парламентке мындай жөнөкөй адамдар же болбосо жанагы илимий интеллигенция же болбосо жөнөкөй мындай интеллигент адамдар кире албай калып атпайбы. Эгерде ошондой кылып койсок, балким мындайча айтканда жана бизнесмендер да эптеп 2 жылын баягы интеллигент адамдарга мейли эми кой ушулар да барып келсинчи дегендей кылып мындай эметмекпи деп ойлойм да. Туура. Кечиресиз, Табылды Абдрахманович, кечиресиз. Мен азыр сиздин оюңузду эми көпчүлүгү мындай түшүнбөй калышы мүмкүн. Мен бир коомчулукка түшүндүрүп коеюн, кандай болгон 2 жыл деп. Урматтуу көрөрмандар, мына мисалы үчүн Америкада палата представителей деп коюшат, өкүлдөр палатасы. Булар 2 жылга шайланат, 435 адам. Ошондой эле 100 адам сенат. Булар 6 жылга шайланышат да. 2 жылда бир шайлоо болуп турат. 2 жылда ошол 435 адам кетип, 435 адам келет. Бирок сенат 6 жыл. 6 жылда ар бир 2 жылда Табылды Абдрахманович айткандай сенаттын 3/1 бөлүгү, мындайча айтканда 33-34 адам жаңыдан келип турат сенатка. Анткени баягы иш башталып бараткан бир иштин улап кетиш үчүн эми бизде мисалы үчүн парламент кетсе эле кайра башка парламентарийлер теоретический жактан келип калышы мүмкүн да. Албетте бизде баягы 10 жыл, 15 жыл деле парламентте отургандар бар. Табылды Абдрахманович азыр ошондой айтып атат, мындай 2 жылдан алмашып. Мисалы үчүн килтейген чоң Америка Кошмо Штаттарында деле өкүлдөр палатасы 2 жылда бир толугу менен алмашат. Ал эми сенат 6 жылда бир 6 жылга шайланат. Алардын шайлоосу 2 жылда бир ошол эл өкүлдөр шайланганда кошо 3/1 2 жылда бир алмашып турат да. Ошондойдун мындай жөнөкөйлөтүлгөн кыргыз вариантын бизге Табылды Абдрахманович айтып атат. Албетте туура. Бизде депутаттар 5 жыл отурушат. Туура Абдрахманович, андай отурбаш керек. 5 жылда булар семирип отурмак турсун, анан 5 жылда буларыңыз кийин дагы балдарына, андан кийинкилерине, мына биз азыр угуп атабыз, мына өтпөй калган депутаттар балдарын, анан дагы бирөөлөрүн, бөлөлөрүн ушинтип киргизет экен депчи. Булар менчиктеп алган да. Эгер сиз айткандай ар бир 2 жылда алмашып турса, кандайдыр бир составы, менимче туура болмок. Мунун бир механизмдерин мындай ойлонуп көрүш керек да. Ошол жанагындай мыйзам чыгаруучу дегендей бир палатаны койсун, дайыма иштей турган. Бир Американыкы сыяктуу 2 адамдан, ар бир областтан 2 адам болсо 14 болуптур, бир 20 деп коелу, дагы бир институттардан келген болсо. Алар дайыма мыйзам чыгарсын. Ал эми сиз айткандай 2 жылда бир келе тургандар, булар ошол жалпы курултай болуп 2 палатадан туруш керек да, конгресс деген сыяктуу. Анан ошол 2 жылда бир алмашып, анан дагы мен оюмча билбейм, эми баягы бир 2 жолу 3 жолу шайлоого мүмкүн, анан макул 3 жолу шайлансын деп коюң, 6 жыл болот. Андан кийинкини токтотуш керек да. Бизде өмүр бою эле баягы акчанын күчү менен, башка менен боло берет экен да. Биздин менталитетке анча жакпайт экен. Уланта бериңиз. Ооба. Анан мындай деле кылып койсо болот да. Жана сиз айтып атпайсызбы 2ге бөлүнгөндү. Мисалы үчүн 41 киши же 40-41 киши жана Манас эпосундай 40 чоросу 41 улуу дегендей. Дайыма иштей турган баягы парламентарийлер, анан эми калгандары, мисалы үчүн азыр бизде 90 болуп атпайбы? 90 эмес, бир 150ге чейин, 120га чейин кылып кой, бирок алардын бирөөнү да айлык төлөбөш керек. Ооба.
бирөөнө тең айтылган 41 киши айлык төлөнүш керек, кадимкидей иштеш керек. Абдан сонун. Кадимкидей мыйзам баарын тең ошолор эметип, булар чексиз парламентке келе бериш керек. Кайра шайланыпчы. Алардын мүмкүнчүлүгү болуш керек. Калгандары бир эле жолу барыш керек. Бир эле жолу 120 дейсизби? киши кылып коюш керек да. Бир эле жолу. 120 кылып коюш керек да, анан бир эле жолу барсын. А то булар өзүнүн баласына, анан кийин дагы жээнине, анан кийин күйөө баласына, анан кийин тигисине, бусуна кылып эле мындай менчиктештирип Абдан туура. А ошентип 41ине бүт баарына тең ага мүмкүнчүлүк бериш керек. Канча өмүр бою парламентарий болобу, мыкты мыйзамдарды чыгарып берсе болду. Бара берсин. Табылды Абдрахманович, 41 деп койсок анда бир аз туура болбой калабы дейм да. Анда ар бир уруудан дегендей азыр Камчыбек Кыдыршаевич тескерисинче уруу деген жанакы, анан кийин мен бир 2 жыл 3 жыл мурун мундуздар чогулуп атат деген чогулушка барып келдим эле. Делегат болуп. Ошондой болбосун деп атса, анан менимче ал нерсеңиз, ал номер өтпөй калат болуш керек. Менимче бир башкачараак 41 эмес, балким 30бу же 35би. Жок, эме да бизде эме райондордун санын деле карасаңыз 34 районда. Баары бир ошол санга барат. Анан мисалы үчүн жанагы Турцияны деле алсаңыз, аларда жана 33 эме бар да, райончу. Ошолордун баарын тең мындай жанагы ким Ататүрк өлгөндө, башкаларды көмгөндө ар бирөөнүн топурак салганда, ошол райондун 33 райондун топурагы деп туруп салып, мындай символический ынтымак, биримдик дегендей мындай элге идеяны баягы жарыялап ошондой кылышкан да. Ошого бизде деле ошондой Манаска биз мындай идеология кылып нетип аткандан кийин ошондой кандайдыр бир ошонун структурасын кабыл алышыбыз керек деңиз, ошондойрок кылып эметсек, баягы элге каныбызга мындай жакыныраак батсың. Анда Табылды Абдрахманович, сиздин биринчи сурооңузга мен жакшы түшүндүм. Кандай аталыш болбосун, кандай реформа болбосун, анын кандайдыр бир тарыхый тамыры болуш керек. Мисалы үчүн бул Советтен калган жогорку Совет, жогорку Кеңеш эмес, биз тарыхый курултай деген атыбызды алалы. Анан ошол сиз айткандай Манас менен байланыштырган, биз ошол Манастын кандай 40 эмес 41 баягы урууну чогулткандай, биз дагы уруу эмес, бирок 41 ошонун биз ошактан алганбыз, тамыры ошактан келатат деп далилдей ала турган ошол 41 санынын колдонуп, ошондой сенатор сыяктуу өкүлдөрдү дайыма иштей турган, керек болсо өмүр бою кызматын кылып бере берсин да, өмүр бою жакшы иштесе элине. Кылып бере берсин, жакса. Иштей бериш керек. Ооба, жакпаса берки 2 жылдык сиз айткан эмелер боло берсин, эл өкүлдөр палатасы деп коебузбу кандай, ал элдин өкүлдөрү. Буларыңыз 18-20 миллион акчаны коротуп депутат болуп атышат. Буларга айлыктын деле кереги жок болуш керек деп ойлойм да. Эми ошончо көп акчаны коротуп коюш керек. Анткени көрбөйсүзбү, мына могу парламенттик шайлоодо карабайсызбы, канчалаган акчаларды чачып депутат болуп ал эчтеке эмес. Мисалы үчүн бир округдан ошентип 2 киши чабышса эчтеке эмес да. 10дон 15тен киши чабышып атпайбы? 18-20дан. Анын эмне кереги бар? Айлыктар төлөш керек буларга. А 41 кишини кадимкидей биз мамлекет багышыбыз керек, эметишибиз керек, айлыгын төлөшүбүз керек, баардык шартын түзүп бериш керек. Мейли даже машиналары болсун, баары болсун. Бир гана нерсеси, булар милдеттүү түрдө бизге мыкты мыйзамдарды чыгарып берсин. Иштей турган мыйзамдарды чыгарып берсин. Мына ошондой кылып койсок, мен ойлойм аябай жакшы. Бир жактагыларды болсо жанагында ойлонуштуруп көрүш керек. Аларда бир 2 жылдан кылып, 2 жыл жартымысы келет, 2 жыл жартымысы келет кылып ошентип койсок, мындай аябай мындай жакшы болчудай да, мындай. Анан керек болсо жанагындай мындай сенс коюш керек да. Мисалы үчүн 10 миллиону бар адам, 10 миллион доллары бар адам бир гана жолу парламентке кирет. Анткени ал укум тукумуна чейин менчиктеп атпайбы? Бир жолу гана парламентке келесиң, болду, экинчи келбейсиң депчи. Мисалы үчүн аз акчасы жок, мисалы үчүн интеллигент адамдар, жанагы идея бере турган адамдар болсо, эми аларга мындай сенс эчтекенин деле кереги жок. Алар утуп алса келе бергендей кылыш керек да. Мына ошондой баягы акыйкаттыкты алып келсек, менимче аябай туура болуп, коомдун өнүгүшүнө мындай жакшы болобу деп ойлойм да.
Эми Табыл Абдыраманович кийинки суроого өтөлүк. Мына биздикилер ушул англис тилин үйрөнөбүз, анан дүйнөлүк базарга чыгабыз, анан дүйнөлүк чоң окумуштуу болобуз, программист болобуз дешип аябай далалаттанып, мына жаштарыбыз ушундай глобализацияга кызыгышып, чоң дүйнөлүк компанияларды эңсешип, акча жанакы коуч дегендериңиз ушу ой сен миллионер болосуң анан мындай деп биздин жаштардын эле эмес, бир орто муундардын деле аң сезимин бир мындай ушул англосакстардын бир мындай эмесине байлап койгондой да, эми бүт байлыктын баары ошол жакта болот экен батышта. Анан мына ошол Трамп кечээ 20-январда 1 жыл болду бийликке келгенине. 1 жылда бул өзүнүн ар кандай бир авантюрабы же бир ойлонулган саясатпы айтор будуң чаң эле кылып койду да. Анан ушул акыркы бир жаңылыктар ушул Кыргызстандын жарандарына мурдакыдай жөн туристтик визалар берилбей турган болуп, күрөө катары 5-тен 15 миң долларга чейин неме болду да, жанагы күрөө коюп анан киресиң деген. Бул деген ошол менин оюмча Америкага келбей эле койгула кыргыздар, силердин керегиңер жок дегендей ишарат болуп калды да. Мен бир баамымда кечээки күнкү 5+1 деген Борбор Азиянын президенттеринин жолугушуусунда мындай эми чычалап айлыгалы биз бүт эле жанакы бир кошунабыз айтты, сиз көктөн түшкөн ушундай керемет улуу, мындайча айтканда бир пайгамбардай элесиз. Анан сизден мынча инвестиция кылабыз деди. Өзбектер болсо өздөрүнүн жарандары акча табабыз деп бүт бизден бешбетер чет жакта жүргөнүнө карабай, эми алардын мамлекети бай окшойт. Канча 100 миллиард эмени тиги инвестиция кылабыз биз силерге деп, тескерисинче аяка беребиз деп ушундай сөздөр болду да. Анан мен ойлоп калдым, ошондой сунуштар жок үчүн же бизди кандайдыр бир өгөйлөгөн үчүнбү, каяктан жүрүп элге берген куруттан эмне бизди куруткан дегендей бизди кыргыздарды эмне андай кара басты? Ушуга сиз кандай ойдосуз? Эмне болду себеби? Эми сиз бир чети туура эле айтып атасыз. Мындай биз жака мамлекет болгондон кийин анан ресурс дагы бир аз салыштырмалуу азыраак. Ошого мисалы үчүн америкалыктар баягы Трамп кандай гана баягы реформаларды кандай гана жанагындай чатактарды кылбасын, бирок мындай көп изденүү болуп атат да. Себеп дегенде мурдакыдай СССР жок, карама каршылык жок. Анан кийин ошондуктан ар түрдүү чабыттарга түшүүгө мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Америка өзүнүн улуу держава катары сактап калуу үчүн мынакей ошондой аракеттерди кылып, жанагындай Гренландияны алабыз деп, азыр мына ар бир гражданине $1 миллион беребиз деп, ошентип баягы өзүнүн улуу держава катары сактап калганга аракет кылып атат да. Анан Американын дагы бир өзгө эмеси мындай өзгөчөлүгү азыркы күндө Трамп башында турган. Булардын башына азыр ушундай бизнесмен адам келди да. Ал бүт жерди көрүп турат, каерде эмне бар экенин, анан ресурстарды көрүп турат. Анан ошон үчүн азыр дүйнөдө баягы илгери баягы империалисттик өлкөлөр баягы ресурстарды талашып атат, талашып согуштар болгон дегендей эле азыр эми согуш болбосо дагы ресурстар үчүн күрөш болуп атат. Мынакей жанагы эле Венесуэланын президентин жанагынтип бир түндө алып чыгып кетиштери, ада бир чоң ресурс үчүн мына Ирандагы кечээкү кандай тополоңдор же болбосо Украина маселеси да, бул дагы өзүнчө мындай ресурс талаш маселеси болуп атат да. Анан ошондуктан бул жерде албетте мисалы үчүн ушундай негизди алганда Кыргызстан салыштырмалуу түрдө ресурсу жок. Бирок мисалы үчүн буга чейинки тарыхты карасаңыз, мына Акаев, Бакиев, Атамбаевдин учурунда Кыргызстан өтө эле эл аралык саясатта алдыңкы орунда туруп, жанагындай Борбордук Азиядагы мындай аралча, демократиялык аралча деп таанылып, ошентип турчу да. Көрдүңүзбү, азыр болсо Кыргызстан экинчи пландагы мамлекетке түшүп калды да. Себеп дегенде өзгөрдү, саясат өзгөрдү, дүйнөлүк саясат өзгөрдү. Трамп келди, бул болсо бизнесмен, бул ресурстар үчүн күрөштү жүргүзүп атат да. Анан ошондуктан бизге окшогон кички мамлекеттер мындай кичине
мындай артка жылып калды да. Бирок албетте мындай эл аралык негизде эгерде туура мындай биз деле катуу саясаттарды жүргүзүп бир кандайдыр бир активдүүлүктөрдү көрсөтүп турсак болот. Анткени кички мамлекетпи, чоң мамлекетпи баары бир мындай эле мындай трибуна бар да, ООН Бириккен Улуттар уюмдарынын трибунасы бар. Мынакей азыр Трамп жаңы бир эме трибуна түзгөн жатат, мамлекеттердин баардыгын ошол жака Совет мира. аракет кылып атат. Совет мира деп. Анан ошондой площадкаларга чыкканга аракет кылыш керек. Дагы башка площадкаларда мындай активдүүлүктү көрсөтсө болот да. Бирок албетте биз мындай баары бир эске алышыбыз керек, что бизде мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз салыштырмалуу баягы Өзбекстан, Казакстанга караганда мындай эмерекпиз да, баягы мүмкүнчүлүктөрүбүз азыраак. Анан эгерде Өзбекстан менен Казакстанды өзүнө мындай тарта алса Америка, албетте анда ал Борбордук Азиянын баарын тарта алам дегендей негизде мындай саясат жүргүзүп атат десек болот. Акыры мындай Кыргызстан эч каяка кетпейт, кача албайт. Тажикстан деле эч каяка кача албайт. Эң негизгиси бул мына эки мамлекетти колго алып коюш керек деген дагы саясат жүрүп атышы мүмкүн. Анан бул бир экинчи дагы бир чоң себеп бул биздин элчилер, ошо Америка Кошмо Штаттарында турган элчилер мындай туура эмес же болбосо жакшы иштей албай, өздөрүн жакшы көрсөтө албай атышы мүмкүн. Же болбосо туура эмес кадамдарды жасап алышы мүмкүн. Ошондуктан мисалы үчүн баягы президенттик шайлоо учурунда оңой менен элчилер алмашпайт, бирок Американын энди элчиси ошол кезде алмашып кеткенин билесиз. Мына жакында эле баягы мөөнөтү бүттү болуш керек. Биздин посолду баягы элчини жумуштан алды. Эми азыр кайра дагы жаңы элчи барат. Балким ошол элчи барганда ушул маселелерди карап баягы чечкенге аракет кылат болуш керек. Эми Табылды Абдыраманович, элчинин позициясы дагы мындай өтө көп маани берет да. Мисалы үчүн шайлоо учурунда туура маалыматтарды Кыргызстанга жөнөтүп туруш керек, президентке жөнөтүп туруш керек. Президент туура баягы саясат, туура багытта болуш керек. Анткени шайлоо учурунда жаңы президенттер келет, жаңыча баягы иштер башталат, жаңыча проекттер башталат. Ошол поиске отуруп калгандай кылыш керек да элчичи. Эгер туура эмес маалыматтарды берип алса, анда башкача да иштер болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, мен президент ушул Америка Кошмо Штаттарынын элчилигин күчтөндүрөйүн деп, балким посолдун жанагы мөөнөтү бүткөнүнө караганда андай алмаштырып жаңы бир адамды жиберейин деп атыр болуш керек деп ойлойм. Демек, кандайдыр бир жанакы биз мурда демократиянын аралчасы болсок, азыркы Америкадагы алардын дагы маалымат булактары бар да. Айткандарына караганда биз андай аралчага айланбай калдык. Экинчиден, биз жанагындай ресурстарыбыз аз мамлекет болуп калдык. Эми казактар менен алардын нефтиси көп, башкасы көп, газы бар дегендей. Өзбектерде газ бар, чоң аймак, эли көп. Буларга караганда чынын айтканда биз мындай бир аз чабалыраак болуп калдык. Муну моюнга алышыбыз керек. Бул биздин ошондой субъективдүү бир шарттарыбыз болсо, экинчиден объективдүү ошондой биздин элчилерибиз балким ошол жакта бир иштерин начар жүргүзгөндүр. Эми кандай болгондо дагы аны Трамп Дональд өзү билбесе, эмнегедир биз ошол нерсеге кирип калыппыз. Сиздин бул жооп бергениңизге чоң рахмат. Эми үчүнчү нерсе, Табылды Абдыраманович, мен өзүм ушул Орусияда көп жүрдүм. Мен мигрант болдум. Негизинен Орусияда жакшы ийгиликке жеткен, Москвада, Санкт-Петербург шаарларында абдан сонун иштеп, үй бүлөсүн эле эмес, ушул Кыргызстанга инвестиция салган ушундай мырзаларыбыз көп да. Негизинен эле бизге кандай болгон учурда канчалык ыйлаганыбыз менен деле башкаларга караганда бир топ бир мактанып коеюн, биз кичине билимдүүрөөк келет экенбиз. Анча-мынча кошуна мамлекеттерге караганда. Биз кичине мындай
жакшы иштерди тандай билет экенбиз. Бизнеске мисалы үчүн өзбектер кыйын, бирок биз алардан кем калбай мына Москвада ар кандай салондорду ачуу, медцентрлерди ачуу тиги бул жагынан бир топ ийгиликтерге жетип, жакшынакай эле иштеп калдык да. Эми мына Орусиянын соңку саясатында жанакы бир топ саясатчылары жогорку трибунадан сүйлөп, тигиндей болуп, мындай болуп, мына акыркы кездери Соловьевго мен өткөндө эле бул кишиге мындай өзүмдүн пикиримди айттым эле. Эми Дугин жанакы философ, мындайча айтканда Путин анын могу Украинадагы атайын аскерий операцияны дагы ушул Дугинди кандайдыр бир ушунун идеялары үчүн дегендей дагы сөздөр бар. Өтө таасирдүү кандай деп койсок экен, ушул киши инсан ушул сөзүн айтты да, бул Борбор Азия мамлекеттери болду эми тигиндей өз алдынча деген суверенитетти аны тиги мусор эмеге таштагыла, чоң биз менен болосуңар же биз менен болбойсуңар деп эле бизди мындайча айтканда силер эч ким эмессиңер дегендей мамиле болду да. Эми бул аябай мындай, мен эмне себептен өзүм айттым, менин оюм түз. Мисалы үчүн ошондой жакшы ийгиликтерге жетип атат, жерлерди алып атышат, башка кылып атат, миллиондогон адамдар, мына орустар деле бизге канча инвестиция салып атат, мектептерди салып берип, башка кылып. Анан ушундай Дугин сыяктуулар сүйлөгөндө бир мындай шаабайың сууп, баягы булардын бир имперский эмеси дагы деле Галилейге окшойт. Тетиги илгери Чохан Валихановду алдап койгондой булар деле карапайым адамдарды алдап коебу дегендей бир мындай ой пайда болуп калды да. Сиздин деги эле ушул соңку Орусиянын бизге болгон мамилеси боюнча эмне дейт элеңиз? Биз кандай вектордо болушубуз керек? Менин жеке өзүмдүн пикиримди да кошо айта кетейин. Биз мындай диверсификацияланган көз карашта болушубуз керек да. Орусия менен да, Кытай менен да, Батыш менен да, тиги Батыштын ары жагындагы Америка батышы менен да, баары менен мындай тең эмеде. Анан биз өзүбүз кичинекей, мына бизди Трамп деле тоготпой койду. Ошондой болбош үчүн бир аз топ мына Борбор Азия мамлекеттери бирдиктүү саясат жүргүзүп, достук менен анан ошондой бир өңчөй эмес, диверсификациялуу тышкы саясатты колдоймун да. Сиздин оюңуз? Мен дагы ошол Соловьевду дагы, Дугинди дагы өзүм окудум, уктум. Анан мен ойлойм, бул деген мындай өтө деле залалы тийбей тургандай нерсе. Бул жерде мындай болуп атат да, дүйнө жүзүндө жана мен айткандай ресурстар менен күрөш жүрүп атат. Гренландияны Америка Кошмо Штаттары алганы турат да, мынакей алганы турат да. Анан дал ушул учурда Соловьев биринчи айтты. Анан Соловьевду баягы булар нейтрализовать эметишти. Андан кийин кайра Дугин айтып атат да. Дугин айтып атат. Мындайча айтканда, булар мындай сүр көрсөтөлү дегендей бир саясат жүрүп атат да. Мисалы үчүн эгерде силер антет турган болсоңор, анда биз деген Борбордук Азияны жөнлөбүсүз эле каратып албайлыбы, эмне баш өстүп отурабыз дегендей кылыпчы. Бирок эми ал учур өткөн, мисалы үчүн Россия азыр мисалы үчүн кайрадан согуш ачып же болбосо кандайдыр бир аракеттер менен Борбордук Азияны басып алып, өзүнүн составына киргизип бирдеме кыла тургандай кылган күндө да туура эмес болуп калат. Дүйнөлүк коомчулук таптаза туура эмес түшүнөт. Анда дүйнө жүзү таптаза башкача жол менен кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, бул ушундай нерсе да. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттары Гренландияны алабыз деп атса, эгер силер андай кылсаңар, анда биз деле бул мындай кылышыбыз мүмкүн да. Мындай деле жол бар да. Ошондуктан келгиле, андай кылбай, силер тигиндей кылбагыла, биз мындай кылбайбыз. Гренландия тура берсин, бул жакта Борбордук Азия деле тура берсин дегендей бир мындай кандай бир ыкма да, ушундай кылып көрсөтүп коелу дегендей ыкма болушу мүмкүн деп ойлойм да. Анткени мисалы үчүн Соловьев деле өтө таасирдүү мындай сөзү баягы көп коомчулукка жеткен адам. Андан кийинки мисалы үчүн Дугинди
толугу менен эле эгерде мындай дүйнө жүзү болбосо дагы мынау Россиянын өзүндө, КМШ мамлекеттеринин өзүндө баягы Путиндин деп айтышат да, Путиндин идеологу деп коюшат да. Анан ошондуктан ошондой аттагы киши айткандан кийин бул кандайдыр бир деңгээлде ишеничтүү болуп көрүнөт да. Кайталап деңиз. Россия басып алган жаткан турбайбы? Анда буларда план бар турбайбы? Борбордук Азияны кайра каратып алганга дегендей бир ой жарата тургандай адамдарга мындай сүйлөтүштү да. Проблема болсо, эгер силер Гренландия десеңер, анда биз эски баягы территориялардын баарын анда каратып алалы. Анда ушундай саясатка өтөлү. Же болбосо давай келгиле мындай тынч баягы статус-кводо мурда кандай болсо ошондой боюнча калалы дегендей бир мындай эме ыкмада мындай эме көрсөтүп атышат да. Ушондой эмени көрсөтүп тынч бололу дегендей бир мындай сунуштун жолу да, сунуштун айтуунун жолу болуп атат да деп ойлойм да. Ал эми мындай бизди басып алайлы дегендей челик мындай азыр ал доор өтүп кетти деп ойлойм да. Ооба. Анда Табылды Абдыраманович, бүгүнкү сиздин ушул айтып бергендериңизге чоң рахмат. Мен ойлоймун, бул биздин акыркы талкуу болбойт. Буюрса дагы сүйлөшөбүз, кандай маселелер болуп калса. Сизге ден соолук, чоң рахмат, иштериңизге ийгилик болсун. Рахмат сиздерге да, ийгилик. Жакшы. Рахмат, жакшы болуңуз. Урматтуу көрөрмандар, бизде конокто белгилүү саясат талдоочу, тарыхчы, окумуштуу Табылды Абдыраманович Акеров болду. Саламатта калыңыздар. Суроолоруңуздар болсо жазып коюңуздар. Сиздер менен болсо аналитик блогер Бакыт Сулайман болду.